Майкл мырза, саламатсызбы? Биздин ынтымак телеканалына интервью бергениңизге ыраазычылык билдиребиз башында. Негизги биринчи эле сурообуз төмөндөйдөй болмокчу. Кыргызстанда кандай багыттагы иштерди, долбоорлорду ишке ашырдыңыздар буга чейин, анан кийин эми келечекте да кандай иштерди аткарганы жатасыздар? USAID partners with the government and the people of the Kyrgyz Republic. USAID Кыргыз Республикасынын эли жана өкмөтү менен өлкөдөгү экономиканы акыйкат башкарууну, саламаттыкты сактоону жана билим берүүнү жакшыртуу боюнча иштерди алып барып келет. 1992 бери USAID Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө 600 миллиондон ашык доллар акча менен жардам берген. Тагыраак результаттарды айта кетсек, экономика жаатында мисалы министерство менен биргеликте иштешип келебиз. Мисалы биз бизнести ачуу үчүн уруксаат алуучу документтердин санын азайтууга жардам бердик жана ошол процессти оңойлотууга жардам бердик жана ошондой эле өкмөткө салыктарды төлөө процесстерин оңойлотуу жана тездетүү боюнча иштерди алып барып келебиз. Белгилүү болгондой, кен казуу тармагында конфликттерди азайтуу боюнча дагы иш аракеттерди алып барып келебиз. Кыргызстанда дыйкандарга дагы чоң жардам берип келгенбиз. Мисалы 400дөн ашуун чоң техникаларды фермерлерге бердик жана 4000ден ашуун дыйкандарга жогорку сапаттагы уруктарды таратып бердик. Жана өзүңөр уксаңар керек 250 кара аңгус аттуу уйдун породасын Америкадан былтыр алып келгенбиз. Алар тандалган фермерлерге таратып берилген. Бул уйлардын породасы жогорку сапаттагы эт бере алганы менен жана туруктуу ар кандай кыйын шарттарга туруктуу болгону менен белгилүү. Жана акыйкат башкарууну өнүктүрүү боюнча биз өкмөткө да жардам берип келебиз. Мисалы, өкмөттүн элге көргөзгөн кызматтарынын сапатын жогорулатуу боюнча иштерди алып барып келебиз. Тагыраак айтсак, Ошто эле мисалы 6 негизи республика боюнча 6 паспорттук столго жаңы жабдууларды жана офистерди ремонттоо боюнча жардам бергенбиз. Ошто мисалы ошондой офистердин бирөөсү бар. Бул паспорттук столдорго жардам элдин паспорт алуусунда убактысын 50%ке азайтууга жардам берген. Жана шайлоо тармагында дагы жардам берип келебиз. Мисалы, жүздөгөн борбордук шайлоо комитетинин мүчөлөрүн жана территориалдык шайлоо комитеттеринин мүчөлөрүнө, байкоочуларга тренингтерди өткөрүп келебиз. Саламаттыкты сактоо тармагында болсо министерство менен да биргеликте иштешебиз. Тагыраак айтканда, биз олуттуу инфекциялык оорулар, мисалы ВИЧ жана туберкулез сыяктуу ооруларга каршы күрөшүп келебиз. Ал үчүн биз саламаттыкты сактоо кызматкерлерине тренингтерди өткөрөбүз. Туберкулезду диагностика кылуучу аппараттарды бергенбиз жана ар бир адам, ар бир оорулуу саламаттыкты сактоо боюнча жогорку сапаттагы кызматка мүмкүнчүлүк алуусуна дагы жардам беребиз. And so those are some of the few of the examples of the concrete things that we've done. Кыргызстан парламенттик демократиялык мамлекет катары иштей баштагандыгына мына аз эле болду. Эми бул тармакты өнүктүрүүгө сиздер тарабынан дагы жардам берилип жатканы бизге маалым. Кандай жыйынтык күтө алдыңыздар ошодон? The Kyrgyz Republic should be very proud of the parliamentary democracy that they chose to Кыргыз Республикасы парламенттик демократияны тандап алганы менен сыймыктанышы керек. Өзгөчө акыркы 20 жылда Кыргыз Республикасы абдан өсүп өнүктү деп ойлойбуз бул тармакта. Жана USAID Кыргыз Республикасына ушул тармакта жардам берип жатканына менен абдан да сыймыктанат. Биз парламенттен
мүчөлөрүнө жана ал жерде иштеген кызматкерлерге өздөрүнүн кызматын жакшыртуу үчүн көп жардамдарды көргөзүп келебиз. Мисалы, парламентте иштегендер аймактардагы адамдардын үнүн, алардын жооп суроолорун угушуу үчүн кабылдамаларды түзгөнгө жардам бердик. Эми алар эл менен байланышын түздөп жатышат. Жана ошондой эле мыйзам чыгаруу жаатында дагы биз чыгарылган мыйзамдарды анализдөө жана жакшы эффективдүү мыйзамдарды чыгаруу боюнча иштерди алып барып келебиз. Ушундай центр борбору ачырылган, мисалы Бишкекте мыйзам чыгаруу боюнча борбору. Ал жерде бул тармакта иштеген кызматкерлер окуй алышат. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасында биз тунуктукту өнүктүрүү боюнча иштерди алып келебиз. Мисалы парламентте ал үчүн жогорку кеңеште пресс галерея ачылган жана журналисттер үчүн атайын бөлмө жабылган. Ал жерде журналисттер парламентте кандай иштер жүрүп жатканын элге түз алып көргөзө алышат. Биз Кыргыз Республикасы парламенттик демократия тарабында кылган прогресс менен абдан сыймыктанабыз. Биз бул тармакта ошондой эле британиялык эл аралык өнүктүрүү агенттиги менен биргеликте иштешип келебиз. USAID-тин сот тармагы боюнча аткарган долбоорлорунан программасынан кандай жыйынтык ала алдыңыздар? Judicial reform is an incredibly important development goal. Кыргыз Республикасында сот тармагын өнүктүрүү эң чоң өнүгүү максаттарынын бири болуп келет жана приоритет болуп эсептелет. Ар бир эле жаран өзүнүн укугу корголот жана анын укугун коргоп жаткан адамдар билимдүү жана коррупцияга батпаган соттор болот деп ишенгиси келет. Ошондой эле бул тармакты өнүктүрүү келечекте инвесторлордун келишине дагы жол түзмөкчү. Анткени ар бир эле инвестор өзүнүн акчасын алып келип жатканда, ал эгер акыйкатсыздык болсо, сотко кайрылып акыйкат табууга ишенет. Биз жогорку сот жана парламент менен бул тармакты өнүктүрүүдө иштеп келебиз. Мисалы жогорку сот тандоо процессинде жардам көргөзгөнбүз жана ошондой эле эң жетишкендиктерибиздин бири болуп бул адвокатура тууралуу закондун кабыл алышы. Бул закондун кабыл алышы адвокаттардын профессионалдуу деңгээлге өсүшүнө дагы бир кадам болуп эсептелет. Жана ошондой эле сотторду аныктоо боюнча тестти жүргүзүү үчүн компьютердик жабдуулар жана программалык жабдуулар Юстиция министрлигине берилген. Мындан сырткары соттор өзүнүн чечимин элге жеткиликтүү болуш үчүн сот KG аттуу онлайн платформа жасалган. Ал жерде бардык сот чечимдери илинип турат жана элдер сот эмне үчүн мындай же тигиндей чечимди чыгарганын ошол жактан билсе болот. Бул тараптагы иш-аракеттер абдан маанилүү деп эсептейм. Дагы деле кылчу көп иш-аракеттер бар жана келечекте мен Кыргызстан бул тарапта өнүгөт деп ишенем. To assist with judicial reform. Негизи эле АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерде өзүнүн программаларын ишке ашырып жүрөт, долбоорлорду каржылык колдоо көрсөтүп жүрөт. Деги эле мына Кыргызстанда Россиянын таасири күчтүү болуп турганда сиздердин ишиңиздерге тоскоолдук жаралган жокпу? Кандай, эгер жаралса, кандай тоскоолдуктар болду? USAID has been implementing development programs all over the world. USAID бүткүл дүйнө жүзү боюнча 50 жылдан бери ар кандай өлкөлөргө жардам көргөзүп келет. Жана ушул 50 жылдын ичинде биз бир сабак үйрөндүк. Ал биздин программаларыбыз ийгиликтүү болуш үчүн биз өлкөнүн эли жана өкмөтү менен биргеликте алардын максатына жетүү үчүн биргеликте иштешибиз керек. Биз азыр президенттин 5 жылдык өнүгүү боюнча планында камтылган максаттарга карата максаттарына жетүү боюнча иштерди алып барып келатабыз.
other government Жана officials бул планда at биз regional and ишенебиз local Кыргыз level. We work with the Республикасынын parliament. жалпы We work элинин closely with civil society муктаждыктары all over this көргөзүлгөн деп. country. We work with the private sector because Азыр жана мурда деле биз премьер-министр менен, министрлер менен, регионалдык жана жергиликтүү өкмөттөр менен тыгыз өнөктөштүктө программаларды аткарып келгенбиз. Жана ошондой эле Кыргызстан белгилүү болгон жарандык кому менен дагы проекттерди жүргүзүп келебиз. Андан сырткары жеке ишкерлер менен, бизнесмендер менен дагы экономиканы өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзүп келебиз. Мындай сыяктуу өнөктөштүк жана тыгыз байланыш биздин программаларыбыздын ийгилигине чоң салым кошууда жана келечекте мындай программаларды аткарууда эч кандай тоскоолдуктарды көрбөй элем. And those are the kind of partners that are ensure that we will continue to have successful programs. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ынтымактуулукта назар берүүсүн көрүп жатасыздар. Ынтымактын суроолоруна USAID-тин Кыргызстандагы атайын өкүлү Майкл Грин жооп берип жаткан учуру берүүбүздү уланта бермекчибиз. Майкл мырза, айтсаңыз, USAID билим берүү жаатында кандай иштерди аткарат? Тагыраак айтканда, чет тилдерди үйрөтүү же жаштарды чет мамлекеттерге чыгарып ал жактан билим берүү жаатында? USAID does not provide that many programs. Биз алмашуу боюнча жана чет тилдерди үйрөтүү боюнча USAID өзү иш алып барбайт, бирок Американын өкмөтүнүн башка агентстволору, мисалы Корпус Мира жана Тынчтык корпусу жана Американын посольствосу бул боюнча иштерди алып барат. Мисалы посольстводо АКШнын элчилигинде алар алмашуу боюнча программалар жүргүзөт. Алардын кээ бирөө бул Flex жана ачык дүйнө же болбосо открытый мир деген программалар. Ал эми Тынчтык корпусу болсо бүт өлкө боюнча волонтерлорду жиберип, алар англис тилин үйрөтүшөт. USAID-тин билим берүү программалары көбүнчө баштапкы класстагы окуучулардын билимине жана жогорку билимге көңүл бурулган. Мисалы баштапкы класстагы окуучулардын окуу деңгээлин жогорулатуу боюнча биз мугалимдерди, миңдеген мугалимдерди окутабыз. Кыргызстанда мурда окуу боюнча деңгээли, окуй алган деңгээли абдан жогору болгон, бирок акыркы убакта ал төмөндөп баратат, өзгөчө сапаты төмөндөп баратат. Ошон үчүн бул тармакта жардам берүү биз абдан маанилүү деп ишенебиз. Анткени окуй алуу бул кийинки билим алууга биринчи тепкич болуп эсептелет. Биз ошондой эле бул тармакта китептерди чыгарууга жана китептерди региондорго таратуу боюнча иштерди алып барып келебиз. Ал эми жогорку билим боюнча белгилүү болгондой Борбордук Азиядагы Америкалык университетке жардам көргөзүп келебиз. Ал өрөөндөгү эң белгилүү институттардын бири болуп келет. Ал Кыргызстанга башкаруу жана жеке сектордагы лидерлерди даярдоого да жардам берет. So we think education is very important and we're investing very much with the Ministry of Education. Кыргызстанда кийинки жылдары шайлоо башталганы турат. Шайлоолордун алдында турат Кыргызстан. Биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча сиздер кандай жардамдарды көрсөтө аласыздар Кыргызстанга? A biometric data registry system would be a major step forward for this. Кыргызстанда биометрикалык системанын колдонушу бул өнүгүүгө карата дагы бир чоң кадам деп ойлойбуз. Бул системага өтүү мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жогорулатууга, тездетүүгө жардам бермекчи жана жарандардын башка өлкөгө чыгышына дагы жардам берет. Жана ошондой эле келе жаткан шайлоодо шайлоочулардын тизмесин түзүүдө дагы жардам бермекчи. Биз билебиз, Кыргыз Республикасы бул тарапта буга чейин иш-чараларды жүргүзгөн, башкача айтканда алар
жабдууларды сатып алган, жана программалык жабдууларды да сатып алган. Биз ойлодук, биз тараптан эң чоң жардам бул системаны иштешин элге түшүндүрүү боюнча иш жүргүзсөк пайдалуу болот деп. Ушул багытта биз Таза шайлоо ассоциациясы менен бүт өлкө боюнча бул система кандай иштейт, кандай түрдө маалыматтар чогултулат жана кандай пайдасы бар, ошол тууралуу маалыматты таркатуу боюнча иштерди жүргүзүү үчүн аларга биз каражат менен жардам көрсөтүп атабыз. Бул системанын башталышы оңой жана Кыргыз Республикасы үчүн оңоюраак болуш үчүн ошондой жардам көргөзүп атабыз. Жана ошондой эле борбордук шайлоо комитет жана мамлекеттик каттоо кызматы менен дүйнө жүзүндөгү эң ийгиликтүү практикалардын Кыргыз Республикасында дагы колдоого алынышы үчүн алар үчүн тренингтерди өткөрүп атабыз жана мындай системанын кайсынысы эң туура келерин чогуу аныктап жатабыз. And so we're confident that this process is going to go forward smoothly. Рахмат, маалымат берүү, маалымат таратуу жаатында ушу массалык маалымат каражаттарына кандай колдоолорду көрсөтөсүздөр мындан ары? Айрыкча жергиликтүү телеканалдарга мындан аркы дагы долбоорлоруңуздар барбы? An independent and strong mass media is so important for the Kyrgyz. Мен оюмча көз карандысыз жана күчтүү массалык маалымат каражаттары бул бардык демократиялык өлкөлөрдүн эң негизги күчү болуп эсептелет. Биз көз карандысыз, тунук жана объективдүү маалыматтын таркалышы үчүн көп проекттерди жүргүзүп келдик жана бул проекттерди аткарганыбыз менен биз сыймыктанабыз. Буга чейин биз гранттарды берип келгенбиз жеке медиа компанияларга. Алар элди таза, тунук жана ачык айкын маалыматтар менен камсыз кылыш үчүн. Биздин эң чоң проекттерибиздин бири бул ОТРКга жардам берип келебиз. Анын контентинин сапатынын жакшырышы жана эл менен болгон байланышын түзөө боюнча иш аракеттерди жүргүзүп келебиз. Жана ушунун жыйынтыгында азыр КТРК өлкөдөгү эң популярдуу телевидение болуп эсептелет. Канал болуп эсептелет. Мына сырткары ынтымакка дагы жардам берип келгенбиз. Өлкөдө ушундай ар тилде контентти, маалыматты элге жеткирүү бул маанилүү деп эсептейбиз. Ошон үчүн бул проект менен иштешкенибизге дагы кубанычтабыз. Келечекте болсо биз журналисттерди окутуу боюнча проекттерди уланта беребиз. Жана азыркы убакта USAID жаңы проектти баштаган турат. Бул жеке менчик телекомпаниялар менен иштеш үчүн. Азыр көп маалымат бере албайм, анткени бул проектти жаңы түзүп пландап атышат. Бирок негизги максаты бул жеке менчик телекомпанияларды колдоо болуп эсептелет. Its focus is continuing to support mass media. Майкл мырза, эми акыркы суроо болсун, Кыргызстанда дагы кайсыл багыттарга көбүрөөк көңүл буруп, кайсыл багыттар менен иштешкени турасыздар? We just approved a brand new 5-year strategy for USAID. We are planning to USAID кийинки келе жаткан 5 жылга стратегиялык планын жаңы эле түзүп бүттү. Жана бул стратегия боюнча азыркы иштеп келе жаткан багыттарда биз иш-чараларыбызды улантабыз. Ал эми жаңы багыттар болуп, бул то есть жаңы проекттердин бири болуп, бул айыл чарба тармагында проект бул ишке кирет. Бул проект Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарында жүргүзүлмөкчү. Проекттин ичинде 1000ге жакын дыйкандарга жардам көрсөтүлөт. Башкача айтканда алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул проект ошондой эле өлкөдөгү аз витаминдүү тамактардын колдонулушун азайтуу боюнча дагы жардам көрсөтүлөт. Статистика боюнча мисалы түштүк
негизи республика боюнча 4 баланын бирөөсүнүн бою жетиштүү эмес, бою кыска болуп эсептелет. Бул аз витаминдүү тамактын колдонушунун айынан биз ишке киргизилген проект бул маселени жоюуга жардам берет деп ишенебиз. Жана ошондой эле биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен иштөө боюнча дагы жаңы проектти баштаган турабыз. Бул проект боюнча ошо жергиликтүү мамлекеттик органдар көргөзгөн кызматтардын сапатын жогорулатууга жардам берет. Биз билгендей, көбүнчө калк аларга көз каранды. Жөнөкөй эле айта кетсек, мисалы мусор жыйноодон баштап жол куруу жана бала бакчалар менен камсыз кылуу сыяктуу. Биздин бул проекттер негизи эле жалпысынан өлкөдөгү мамлекет көргөзгөн кызматтардын сапаты жогорулап, ар бир үй бүлөнүн жашоо деңгээлинин жогорулашына салым кошот деп ишенебиз. To deliver better services to the citizens. So that's our strategy for the coming years. Рахмат эмесе, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо ынтымак ТВда назар берүүсүн көрдүңүздөр. Биздин суроолорго USAID-тин Кыргызстандагы өкүлү Майкл Грин суроолорубузга жооп берди. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болдум. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.